Кантип ыйлады дебейсиңерби? Мына мынтип ыйлады. Эшегим бар болчу Дуюн деген. Ушу кыйкыр эшектин кыйкырганда эле ал да кыйкырып мени издечи да. Ок карабашың жегир деп ага чөп салып атсам, байлам мас-мусу акырды. Карымдын айландым мага тайынбай, эне күткөн беремди сагынасыңбай, ага тайынбай, сагынасыңбай. Силерге кыскача пародия кылып берейин. Бир өнөрүң тартуулачы карындашым. Туугандар, мен кече түндө так уруктай алган жокмун. Неге дебейсиңерби? Тиги кошунамдын бештик баласы таң атканча ыйлап уктаткан жок. Кантип ыйлады дебейсиңерби? Мына мынтип ыйлады. Ошентип уйкумда ачылып кетти. Эмне кыларымды билбей, пультты алып, телевизорду иштетсем, жаныбарлар дүйнөсү болуп кашкырларды көрсөтүп атты. Алардын уулуганына кызыгып кетип, анын дагы уулуганын туурап үйрөнүп алдым. Мына мынтип уулудум. Ошентип көзүм илинип кетипти. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Нарын областына караштуу Жумгал районунун Байзак айылындагы Солтор Усманбетов атындагы балдар искусство мектебинде турабыз. Бүгүн бизде маегибизде ошол Жумгал районунан чыккан таланттуу окуучу кызыбыз. Мына мынтип уулудум. Жаныбарлардын үнүн кудум өзүндөй кылып туураган биздин таланттуу кызыбыз Сезим Жаныбекова менен болмокчу. Саламатсызбы, Сезим? Саламатсызбы. Алгач эле өзүң жөнүндө айтып берсең бизге. Аты жөнүм Жаныбекова Сезим. Солтор Усманбетов атындагы балдар искусство мектебинде окуйм. Актерлук чеберчилик классында 5-классмын. Быйыл бүтөм. Андан кийин тышкары комузга да катышам. Мени алгач эле кызыктырган суроо, бул чеберчиликти кантип кызыгып анан аткарып калдың? Мен ата-энем чабан болчу. Ошого тоодо жүрүп, жаратылыштарга суктанып, малдардын үндөрүн туурап, ошого кызыгып үйрөнүп алдым. Мен актерлук чеберчиликке кызыгып калган себеби экрандан көп кинолорду көрчүмүн. Биздин Жумгалдан чыккан Таттүбү Турсунбаева эжекебизди көрчүмүн. Сүймөнгул Чокморовдун чыгармаларын көрчүмүн. Андан кийин ошо кино актриса болгум келип, Таттүбү Турсунбаева эжекебиздей болгум келип, актерлук чеберчиликке кызыгып, окуп калдым. Ошол жаныбарларды туурап, мындай жаныбарлардын өзүн чакырып алган учуруңуз болду беле? Мен бир эшегим бар болчу Дуюн деген. Ушу кыйкыр эшектин кыйкырганда эле ал да кыйкырып мени издечи да. Ошону чакырганым болгон. Ушул өнөрүң менен кандайдыр бир чет өлкөлүк сынактарга болобу, же болбосо республикалык деңгээлдеги сынактарга болобу, мындай катышып көрдүң беле? Мурда 2022-жылы жаңы жылдан кийин бир конкурс болгон республика боюнча. Ошо актерлук чеберчиликтен көркөм окуп, айтып берип, 2-орунду алдым. Онлайн болуп. Анан чет өлкөлөргө чыга элексиң, Жок, чыга элекпин. Азыркы учурда мындай чакыруулар болуп, сунуштар түшүп жатабы? Андай деле боло элек сунуштар. Мындай конкурс болгондо эле эже агайым айтышат, анан ошого даярданып чыгабыз. Ошол талантың менен биздин көрүүчүлөргө талантың менен бөлүшпөйсүңбү?
Макул анда. Өзүм эметкен агайым түс берген кыскача пародиямды аткарып берейин. Туугандар, мен кече түндө так уруктай алган жокмун. Неге дебейсиңерби? Тиги кошунамдын бешиктеги баласы таң атканча ыйлап уктаткан жок. Кантип ыйлады дебейсиңерби? Мына мынтип ыйлады. Ошентип уйкумда ачылып кетти. Эмне кыларымды билбей, пультты алып, телевизорду иштетсем, жаныбарлар дүйнөсү болуп кашкырларды көрсөтүп атыптыр. Ошондо кашкырлар мына мынтип болду. Аны көрүп атып, көзүм илинип кетиптир. Бир убакта чочогон соң эшек кыйкырып атыптыр. Эмне болуп кетти экен деп эшикке чыксам, чоң кара үй мөөрөйт. Ок кара башың жегир деп ага чөп салып атсам, байланмас мусу акырды. Чуркап барып карасам, күчүк колап жүрүптүр. Эй, кет деп жерден ташты алып, күчүктү чабыйсем, күчүк каңшылаган бойдон уясына кирип кетти. Туугандар, ошентип жумушума да кечип барбадымбы. Анан бул чыгармачылыгыңызга үйүңүздөгүлөр каршы чыгып, ошондой учурлар болду же колдоштубу? Жок, наоборот колдошту. Бул өнөрүңдү катпа, элге көрсөт, ушу талантыңды элге тааныт деп үйдөгүлөр айтышты. Демек, үйдөгүлөрүң колдосо, келечекте биз сени чоң Таттөбү, Турсунбаева эжекелерибиздей чоң актриса болот деп ишенебиз. Анан келечекте ушул кесипти аркалап кетесизби же? Бул актриса менин кыялым болчу. Ушу көптөгөн кинолорду аткаргым келчү дайыма. Албетте, жаштын тилегин берет демекчи, сөзсүз түрдө сиздин кыялыңыз орундалат. Анан дагы бизге дагы бир чыгарманы аткарып бербейсизби, эгерде ашык болсоңуз? Макул. Быйыл Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы, ошонун чыгармасынан Кыямат деген ак баран көз жашын аткарып берейин. Анда эмесе, урматтуу биздин көрүүчүлөр, бардыгыбыз биргеликте Сезим кызыбыздын чыгармачылыгына күбө бололу. Құдай эне, бір ана, мені қаратшы бері, мына мен ақбара мұздақ толырдың арасында шорлы болып жалғыз олтырам. Өртеніп күйіп бүттім, көз жашым төгілгенін
көрүп атасыңбы? Кайда менин бөлтүрүктөрүм? Эмне күнгө туш келди? Түш бери бер ана, жаныма олтур. Чогул ойлу, эгер түшүп келбесең, анда мына мени ак баран алып кет. О, бер ана! Угатасыңбы мени? Ук менин ыйымды. Азаматсың, өркүнүң өсө берсин. Анан биз буга чейин ошол комузду дагы кол ойнотуп, анан комуз менен дагы ырдайт деп укканбыз. Анан ал өнөрүң мындай кайдан пайда болду, же болбосо үйдүңдөгүлөр ушундай ырдагандар, комуз черткендер барбы? Жок, жалгыз мен эле чертем да. Мамам менен папам экөө талаша беришчи, кызым комузчу болот, жок, актриса болот, жакшы турайт деп. Андан кийин экөө тең комузду эметишти, комузга катыштыралы, мээбизди сергитип, ушу комуздун көзүн угуп туралы деп комузга катыштырып коюшту. Комузга катышканда өзүмдү да башкача сездим. Комуз үйрөнүп атканда аябай кыйын болду. Андан кийин 2 жылдан кийин комуз черткен үйрөнгөндөн кийин өзүмө эргүү келип, өзүм дагы комуз күү кошуп баштадым, ырдап. Анда комуздун коштоосунда бизге бир чыгарманы аткарып бербейсиңби? Макул, анда жалпы мырзаларыбызга арнап Агатайым деген чыгарманы аткарып берейин. Агатайым абагынын ачылбаган-ай, кабагыңдан айландым Агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың-ай, кабагыңдан айландым Агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың-ай. Көкөнөктүн этегинен желбиреген-ай, Агатайым жүрөгүнүн элжиреген-ай, жүрөгүмдөн айландым Агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың-ай, жүрөгүмдөн айландым Агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың-ай. Кесе толугумуздун ачылбаган-ай, Агатайым абагынын ачылбаган-ай, кариңден айландым Агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың-ай, жүрөгүмдөн айландым Агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың-ай, кариңден айландым Агатайым-ай, элде күткөн бирөөнү сагынасың-ай, Агатайым-ай, сагынасың-ай. Баракелде, азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин. Мындан аркы чыгармачылыгыңа чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мына, урматтуу көрөрмандар, элдин назарына алынган биздин өзгөчө таланттын ээси Сезим Жаныбекованын талантына дагы күбө болдук. Ушуну менен биздин эфирибиз дагы аягына келип жетти. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман болуңуздар.